Бүгүн 27 февралда Кыргызстанда учугунда күчү 5 жана 6 балга жеткен эки жер титирөө катталды. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын сейсмология институтунун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, биринчи жер титирөө түнкү саат 3:42-де катталып, анын күчү учугунда 5 балга жеткен. Эңилчек айылынан түндүк чыгышка карай 68 км жана Каракол шаарынан түштүк чыгышка карай 132 км аралыкта жайгашкан. Ал эми саат 5:58-те Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында учугунда күчү 6 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөөнүн очогу Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Какшал тоо кыркаларында, Тагыра Ташкуру айылынан түштүк чыгышка карай 50 км, Эшкил таш айылынан түштүк чыгышка карай 55 км аралыкта жайгашкан. Кече 26 февралда саат 9:50 чамасында Бишкек Кой-Таш Ысык Ата унаа жолунун 25-чакырымындагы серпантин тилкесинде Mitsubishi Pajero үлгүсүндө унаанын айдоочусу жардан кулап кеткен. Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, айдоочусу 1976-жылы туулган жаран унааны башкара албай жардан түшүп кеткен. Жол кырсыгынын кесепетинен 4 жүргүнчү жабыркаган. Алардын баардыгы Ысык Ата райондук ооруканасына жаткырылган. Кытайдан алынган насыянын мөөнөтүнөн мурда төлөө Кыргызстан үчүн пайдасыз. Бул тууралуу Финанс министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын өкмөтү менен Кытайдын экспорттук-импорттук банкынын ортосунда 2008-2015 жылдары түзүлгөн кредиттик келишимдердин шарттарына ылайык кредитти мөөнөтүнөн мурда кайтарган учурда карыз алуучу кредиторго 1% өлчөмүндө комиссия төлөп берет. Келишимде графикте көрсөтүлгөн күндөн тартып акыркы датасына чейин чегерилген каражат толук төлөнүп берилүүсү шарт. Ушуга байланыштуу кредитти мөөнөтүнөн мурда жабуу республикалык бюджетке олуттуу жүк болуп, тактап айтканда Кыргыз тарабы үчүн экономикалык жактан Кытай Эксимбанкына тышкы насыялардын мөөнөтүнөн мурда жабуу пайдасыз деп айтылат. Маалыматта белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын ресурстары жетиштүү жана мамлекеттик тышкы карызды тейлөөгө республикалык бюджетте каражаттар толук көлөмдө каралган учурда мамлекеттик карызды төлөө өз убагында жүргүзүлүүдө.